Ош обласында трассага, Ысык көлгө, көлдүн трассасына, көлдүн ичине дагы видео байкоо орнотулду, билесиз, 2 жыл болду. Бирок иштебей турат. Эмне себептен иштебей атат? Фемил Токтоковичке берилет. Рахмат. Урматтуу мыйзамдын эмгичилери Нурбек Такыбаевич жана Азамат Бакирович. Бул мыйзамды биринчи окууда колдоп бергенбиз. Азыр да колдойбуз. Себеби ушу мыйзам кабыл алынып атканда биз айтканбыз, айып пулдар аз болуп калды деп. Мына көбөйтүп келдиңиздер. Азыр мына көп маалыматтар элге жетпей алып атат. Аймактарда элге жетпей алып атат. Мына азыр баары көрүп турат. Айтып коюңузчу, кандай айып пул киргизилип атат? Канча суммада? Кайсы жол эрежесин бузган үчүн? Ошону айтып койсоңуздар да кайталап. Урматтуу Эмил Токтокович, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Каттыраак микрофон жакын угулуп айтат. Урматтуу Эмил Токтокович, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Азыркы биз алып келген мыйзам долбоору менен айрым беренелерге өзгөртүүлөр киргизип атат. Муну деген биринчиден баарына көйгөй бул деген жана спирт ичимдик же башкача мас абалында автоунаа айдагандар боюнча бул деген айып пул деген такыр эле алынып атат. Алынып туруп, мындан деген только лишение права киргизип атабыз. Азыркы действующий кодексте лишение права деген жок. Лишение права деген жок. Мисалы, биринчи жолу ичип кармалса 1 жылга айдоочу бөлүнүнөн ажырайт. Аны деген кайталанса 3 жылга повторун түшсө 3 жылга ажырайт. Ошондой эле жолуна кырсыгын кылып алса 3 жылга жатат. Анан айрым штрафтар да көбөйдү. Муну айтып кетсек, бул деген жана превышение скорости. Ылдамдыгын көбөйтсө, 40 км-ден 60 км-ге чейин көбөйтсө, бул деген 7,5 миң болуп калды. И эме болсо 60-тан ашырса 15 миң болуп калды. Андан тышкары жана выезд на полосу встречного движения карама каршы тилкеге чыккан 15 миң кылдык. Бирок муну менен биргеликте биз дегенден жанакындай повторный нарушение киргизип атабыз. Одоно түрүндө жол эрежесин бузса, ошолорду болсо пересдача экзаменге жиберип атабыз. Ал норма кирди. Аны менен биргеликте жана скидка бар. 70% 15 күндө. 15 күндүктү биз 1 ай кылып атабыз. Элдерге башка нарушениялар менен төлгөнгө мүмкүнчүлүк болсун деп. Ошондой эле автохулиганство менен штрафы 7,5 миң болчу, азыр 15 миң болду. Ушундай өзгөртүүлөр кирип атат. Мына встречный чыккан машиналарга айып пулдун көтөрүлүшүнө макулмун, бирок 40-тан 60-тан ашканга 7,5 миң деп атасызбы штраф? Айып пул? 60-тан ачырса, мисалы, айыл жергесинде 60 болсо 120-дан ашырып баратса, бул 15 миң сом штраф болот. Бизде 60 плюс 10 да? 70-тен 71 болгондо. 71 болгондо алар өзгөрүлгөн жок. Алар өзгөрүлгөн жок, алар ошо бойдон калды. Биз деген мисалы 40-тан 60-ка деген бул деген айылдын ичинде, айыл жергесинде же шаардын ичинде 101ден ашып кетсе, ошондо кетет да. Жанакы 60 деген норма айылдын ичинде 121 менен айдаса ошо норма кирип кетет да. Трассадачы? Трассада болсо 90 болсо анда деген трассада 151 менен айдаш керек, чтобы жанакы 15 миң айып пул түшкөн үчүн. Анан мына Нурбек Такыбаевич, Ош обласында трассага, Ысык көлгө, көлдүн трассасына, көлдүн ичине дагы видео байкоо орнотулду, билесиз, 2 жыл болду. Бирок иштебей турат. Эмне себептен иштебей атат? Эмил Токтокович, уруксат болсо мен жооп берип коеюн. Сиз туура белгилеп кеттиңиз. Бул деген жана безопасный городдун 2-чи этабы менен коюлган болчу. Ал боюнча өзүңөргө белгилүү болгондой 306 аппараттык программалык комплекстер иштемек. Анын ичинен 266-сы бул стационардык аппараттын программалык комплекстер болмок. Ал бүт республиканын аймактарын ээлеген. Бул боюнча
тендерді жеңген Қытайлық компания болчу, Zhenshen Sunwind Technology деген компания. Ал деген өзүнүн ушу милдетин аткарылбай калып, азыр деген Министерство цифрового развития менен соттошуп атышат да. Аны деген генеральный соглашение МЦР кол койгон. Эң аякы срогу 10 март 2022 жылы ишке кирмек. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин келе элек. Ошо себептен МЦР болсо сотко берип, азыр сот процесси жүрүп атат. Ошон үчүн иштери токтоп турат. Эми эмне болот аягы? Эми балар соттошсо иштебей калабы? Эми токтогон аны мен аягы кандай болот экенин айта албайт экенмин. Анткенде бул боюнча ушу Кыргызстандын атынан иш жүргүзгөн бул Министерство цифрового развития. Себеби абдан муктаж болуп атат да, Ош шаары билесиз да, тыгын, эреже бузулар абдан көп болот. Биз бир эле ошо байкоо, видео байкоо менен коопсуздук менен жөнгө салып алсак, милиция кызматкерлерин ал жетпей атат. Ошондуктан муну бир саясий чечим керек го. Алар 5-6 жыл соттошсо биз жүрө бермек белек. Саясий чечим менен нары же бери кылып, коопсуздук программада иштер токтобош керек менин оюмча. Ушуну өзүңүздөр жоокерчиликти алып, Нурбек Такоевич жогоркуларга айтып чечиш керек. Урматтуу Эмин Токтогонович, бул боюнча да биз күнүгө маалыматтарды алып Минцифра менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Ушул сиз айткандай ушул процесс бул камералардын баарында видео байкоолор коюлуп калса, бизге да чоң жардам болмок. Азыркы кезде сот процесси жакын убактарда бүтсө, кабинет министри чечим кабыл алса, андан кийин ошо камера коюлат. Ага чейин азыркы кезде өзүбүздүн күчүбүз менен жол коопсуздугун камсыздыгы боюнча жумуштар жүрүп жатат. Рахмат. Рахмат. Мыйзамды колдойбуз. Рахмат чоң. Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке берилет. Ассаламу алейкум. Биринчи суроо, мас абалында айдагандарга эч кандай айып болбош керек. Бул туп-туура. Бирок дагы бир нерсе да, Кыргыздын жакшы көргөн ичимдиги бул кымыз. Арак адамды өлтүрөт, кымыз бул ден соолукка аябай пайда. Ошол экөөнү бир бөлө тургандай, диагноз кылып бере тургандай сиздерде мүмкүнчүлүктөр барбы техникалык? Текшергенде бул кымыз, бул рак деп. Жооп бере берейинби? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, андай мүмкүнчүлүк бизде жок. Анткени бизде бул освидетельствование биз өткөзбөйбүз, доктор өткөзөт. Бизде ДНД апарып, ошоктон методом рапопорт өткөзөт. Аяктан деген эки эле диагноз чыгат. Же со, же алкогольное опьянение деп. Же мас, же со деп эле. Башка мынча грамм ичкен, анан бул деген коньяк ичкен, арак ичкен, же кымыз ичкен деп чыкпайт. Ошондон таң калам да, албетте эми. Бир жагы кымызга фора беришиңерди деле каалабайт элем, анткени коррупция деген бар. Эртең бүрсү күнү керек болгон учурда арак деле кымыз деп туруп, анан бошотуп ийиши мүмкүн. Макул, экинчиси мына стоянка маселеси, өкмөттүн өкүлү кетип калды. Убагында бир партиялар Бишкекке көп кабаттуу стоянка курабыз деп чыгышты эле. Ушул багытта маалыматыңыздар жокпу? Бир пландар, проекттер барбы? Бүт дүйнөдө көп кабаттуу, анан пайдубалдарда көп кабаттуу стоянкалар бар. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча мэрия иш алып барууда. Ошол стоянкаларды көбөйтүү максатында бир топ жумуштар жүзүп атышат. Андан сырткары бул көп кабаттуу үйлөр куруп жатканда, ошончо биринчи уровень, нулевой уровень, минус 1 кылып деген ошо стоянкалар куруп жатат. Ошо чоң үйлөрдүн баары деген, торговый центрлердин баарында деген ошо стоянкалар болсо, бир топ деген жеңилдиктер болмок. Бул боюнча да биз өзүбүздүн сунуштарды жөнөтүп жатабыз. Ар бир үйлөр курулганда, торговый комплекстер курулганда обязательно в порядке стоянкалар болсун деген негизде сунуштар жөнөтүп жатабыз. Рахмат. Анан бүт дүйнөдө чылым чеккен атайын жерлер бар да. Мен батыш чыгыш Япония, Корея, Бельгия, Францияны айтпай эле коеюн, керек болсо Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан да ошого жетип калды. Бир эле Кыргызстанда каалаган жеринде чексең болот, каалаган жерге чылым ыргытсаң болот. Анан биздин айдоочуларды карасаң, кетип атып чылым чегет, колун чыгарып алып кетишет, ыргытышат, түкүрөт, какырат дегендей. Ошолорго качан бир чара көрөсүздөр? Бир видео материал болсо эле аябай мындай демонстративно жазылап көрүңүздөрчү. Аябай шаарды булгаган, Кыргызстан экологиясын булган ошол болуп атат. Кыргызстандагы жолдордун карасаңыз эки жагын бизчелик Пакистанга айланган өлкө болбосо керек. Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча деген бизде деле азыр бул мыйзамдар да бар. Керектүү жерлерде гана, особенно общественный жерлерде чылым чегүүгө тыюу салынган.
өзүңөр билесиңер, кафелерде, ресторандарда отдельный болуп бөлүнүп, ошол жерде гана чылым чегүүгө уруксат берилген. Булар боюнча баардык жерде эмес, кээ бир жерге тыюу салынган жерлер Жо бар. машина айдап баратып, колун түтөтүп баратат, ыргытып атат. Ошолорго бир чара колдонбойсуздарбы? Ал да бар, аларды карап чыгабыз. Мен бир дагы бир кейсти билбейм да, сиздер чара колдонуп, бирөөгө штраф салганын. Мастарды кармап атасыздар туура, ылдамдык боюнча кармап атасыздар, бирок ыргытып, түкүрүп, какырып, андан кийин ушундай бир адепсиздик кылгандарды качар көрбөй атасыздар. Ушундай барбы фактылар? Нуржел Кадырбекович, бул боюнча эгер деген видео байкоолорго түшүп, ошонун далили жетсе, албетте булар деген жокко тартылат деген. Рахмат. Бир күнү видеого тартып алып келип берет окшойм сиздерге. Толтура. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек күндүгө. Үчүнчүсү, кайдан жайдан эле бир машинаңды бир жерге коеюн десең, бирөөлөр чыга калып эле униформа менен бул жакка коюңуз, бул жак бош, анан кетип атканда 50 сом сурап калат, 30 сом сурап калат, 100 сом сурап калат. Аларга ким уруксат берген? Лицензиясы барбы, ККМи барбы? Нуржел Кадырбекович, бул мэрия, бул боюнча жумушту мэрия алып барат. Ошол автоунаа токтоо жайларга деген акча төлөө боюнча деген өздөрүнүн четиндерин чыгарып, ошол жерде обязательно знактары болот, кызматкерлерде өзүнүн униформалары болот. Ошонун негизинде акча жыйнашат. Кээ бир жерлерде ошондой болуп калышы мүмкүн деген. Акча алынбай турган жерлерде келип бир шулундар аракет кылса, биз аны аныктасак жокко тартабыз. Рахмат. Квитанция бериш керек, ККМ деп атат, ошолордон башташ керек, анан наличка алып атат, канчасы чөнтөгө кетип атат, жөн эле элди тунай бергенде эмне? Анан аэропортко кетип атканда ылдамдыктын чектери жазылган, кечиресиздер, камералар коюлган, бирок ылдамдыктын чектери коюлган эмес да, же мен байкабай өтүп атамбы? Ак жеринен түшүп калгандар көп болбосун да, байкабай. Аны да бир сыйра карап чыгалык, Кадырбекович. Бирок камералар турган жерлерде жанакы астында ал калк жашаган жер болсо 60, калк жашаган жер болсо 90. Түшүнүктүү. Эми 184 беренде да өзгөрүү бар экен. Бул жерде жанагы правасы жоктур, ошондой эле тех паспорту жоктур. Анан же болбосо жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ишти жүзөгө ашырууга лицензиясы жок башкаруучу дейт. Лицензиясы кимдер лицензия алыш керек негизи? Лицензия бул деген киши ташыган, пассажир ташыган автоунаалар алат. Бул деген биринчиден бустар алат, автобустар алат. Анан деген өзүңөргө белгилүү болгондой, азыр бизден жогорку кеңешке жаңы дагы бир мыйзам долбоорун киргиздик. Бул деген лицензирование пассажирских перевозок деген. Таксилерди алыш керек. Азыр таксилер албайт. Бирок биз деген ушу законго ылайыкташтырып, таксинин баарын учетко алыш үчүн, биз деген лицензирование киргизип атабыз. Ошол лицензиясы жанында болуш керек. Мараң тиричилик кылып аткан айылдагылар да кыйнабайлы деген маселе, анан коррупцияга жол ачпасын, бир мотивацияны карап койгулачы, ушу гаилерге дагы. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Маматалиев Марлен Абдрахмановичке берилет. Рахмат. Нурбек Такабаевич, мыйзамды колдойбуз. Ушул мыйзамдан сырткары сиздин өзүңүздүн ички өкмөт бекитип берген токтом бар да, 421-токтом. Туурабы? Ошол токтомдорго өзүңүздөр мыйзамга жазбай калган нерселерди деле киргизип койсоңуздар болот. Мына азыр Дастан Далабаевич айткан нерсе, азыр мен дагы бир-эки сунуш берейин деп атам, ошолорду эске алып койсоңуз. Мисалы азыр ушу малды сүзүп алган фактылардын саны канча болду? ДТП болуп, сүзүп алып. Урматтуу Марат Абдрахманович, уруксат берсеңиз, сиздин сурооңузга мен жооп берейин. Ички иштер министрлигинин жол уюмунун коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы милициянын полковник Исраилов. Албетте, азыркы учурда ушу жол менен кырсыктардын бир түрү бар. Мал, жаныбарларды сүзүп алган. Ал деген таксанын бүгүнкү күнгө чейин анализ квартал сайын чыгып турат. Бирок мен сизге маалымат катары коем, бир күндө бир өлкөбүздө 15-20 жол менен кырсык катталса, анын 1-2си ушу мал жанды болот. Ал деген ушу сезондук явленияда жазында, күзүндө көп болот. Анткени жазгы мал, жайкы малда баары жайлоого кетет. Ошондуктан жана сиз 421-токтом боюнча биздин башкы башкармалык тарабынан жаңы жол эрежелери иштелип чыгууда. Азыр бүтөйүн деп калдык. Ушул закон өтүп кетсе, ушул законга нормасына тийиштелүү жерлери бар. Ушу менен биз деген жаңы закон киргизебиз. Мына ошол айтайын дедим эле, сиздерге сунуш берейин дедим эле, ошол 24-статья, 24-5 экен. Малды жол аркылуу эреже катары күндүзү айдоо керек деп эле турбайбы? Бирок түндүсүн баары айдайт да. Эми баягы чыгып кетет, жүрөт.
Ушундайга көз карашыңыз кандай? Сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө жарык чагылдыруучу боектор менен камсыз болсун деген Эң туура. киргизсе. Анткени көп келди да, магачы эмнеге көтөрүп атам, аябай көп кайрылышты. Сиз өзүңүз айткандай мына күнүнө 15 ТТП болсо, ошонун 2 болсу мал менен экен. Бир экөөсү болот. Демек, бул проблема. А эгерде жана милдеттүү боюнча киргизип койсок туура болот. Ушул биринчи сунуш. Экинчи сунушум. Бишкек шаарында пробка маселесин чечүү багытында кандай шагтарды кылып атасыздар жана перспективада кандай кылса болот деген оюңуздар бар? Кайсы маселеден? Бишкек шаарында пробка маселесин чечүү. Бишкек шаарындагы пробка маселеси боюнча бул жагдай мындай болуп атат да, өзүңү Бишкек борбор калабыз, ушу пропускная способность улично дорожной сети деп коет. 40 000 автоунаага ылайыкталган да жолдору. Бирок өзүңөргө маалым болгондой, биздин борбор калабызда бир 500 000ден ашык автоунаа бар. Ошондуктан биз мындай жалпак тилде айтканда, канчалык биз светофордун объект коюп болсок да, канчалык биз көчөлөрдү мэрия мына ремонт кылып чоңойтуп атат. Бирок биздики эң биринчи проблема бул стоянка жок. Анткени канчалык биз көчөнү чоңойткондо деле эки бетинен стоянка жок үчүн элдер айласы жок коет. Баягы узкий куш болуп калат жол. Ошондуктан баягы эле пропускной способность болот. Ошондуктан биринчиден бул транспорттун развязкаларды салыш керекпиз. Экинчиден ошо стоянка маселесин чечишибиз. Андан тышкары биздин башкармалыгыбыз болсо ушу Япониялык Kyosan Technology деген компания менен меморандум түзүп иштеп чыкканбыз. Ал боюнча ушу жана зеленый волнаны өткөзүп 8 миллион доллар болот экен. Ал боюнча бүт өкмөттөн, Минфинден одобрение алып туруп, жанагы жайка аркылуу эмнеге жылкыга деп киргизип сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса быйыл бүтүрөбүз деген үмүтүбүз бар. Айткан себеби сунушта, мына аянтта площадьта билесиз, знак бар, саат кечки 7ден эртең мененки 7ге чейин өтпөйт дегенчи. Демек знактарга временной койсо болот экен да. Эртең менен бүт пробка үстүдөн ылый айдайт. Кечинде ылдыдан өдөгө кетебиз да. Меске бир эле пример айтам, чүй менен кетип атканда филармонияга жетпей солго бурулуу жакты аябай чоң пробка. А эгерде экинчи линия менен саат кечки 5ден 8ге чейин экинчи линиядан бурулганга уруксат берүү дегенди киргизип койсоңуз, ошол жерден бир топ пробка азаят эле. Это реалдуу нерсе да. Ушундай нерсе кылганга болобу? Знактарга койгонго. Анткени кое атпайсыздарбы? Жана мен айткан токтомго